Мамлекеттик бийликке ким коркунуч келтирет? Укук коргоо органдары дагы, бийликтин башында отургандар дагы жакшы билет. Бийликти башкаламандык уюштуруп алып кое турган бул журналисттер эмес. Бул Олжобай Шакир, Автандил сыяктуу активисттер эмес. Алардын акчасы дагы, бул үчүн ресурсу дагы, куралы дагы, башка таасири дагы жок. Алар болгону ушул Кыргызстанда мындай баардыгыбыздын сөзүбүз өтсө экен, ушу биз бирдеке айтсак бийлик кулакка ээлип, ошону эске алса экен, көзүн май басып эле өз билгенин каалагандай кылып жасап кете бербесе экен деп эле чыккан адамдар. Журналисттер дагы ошолордун бири. Анан журналист Фейсбукка пикирин каалагандай жазат. Жазбай кое албайт. Журналист шайлоого аттанып кандидат боло алат. Буга эч бир мыйзам тыюу салбайт. Анан кийин Марат редакцияларда айтып кетти. Бул жерде мен